Камчыбек Ташиев шайлоо боюнча үн салды. Адахан Мадмаров келе жаткан шайлоо системасын критикалаган, маек берип, ага президенттик администрациянын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жооп берди. Бишкекке митингге чыгууга тыюу салуу дагы узартылды. Өлүм жазасы боюнча бир канча уюмдар кайрылуу кылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Тандыр медианын бүгүнкү топтомунан тааныша аласыздар. Студияда мен Перизат Сайтбурхан. Камчыбек Ташиев келе жаткан шайлоо боюнча үн салып, анда мурдагыдай бата алуу президенттин командасы, бийликтин командасы болбой тургандыгын айтты. Эгерде ошондой жарыялагандар болсо, жоопко тартылаарын кошумчалады. Бирок азыркы шайлоодо анын иниси партиясы шайлоого барабы, бул боюнча сөз болгон эмес. Мурунку бийликтер жасаган катаны биз кайталабайбыз. Ооба, бата берип жүрүшкөн. Мана ошол бата берген журт башчылары азыр кайда? Бизде орун алган бийлик алмашуулар, революциялар дал ушунун айынан чыкпады беле? Гөнүм адаттын калышы кыйын. Мен да айрым депутаттар болгус келгендердин бизге жол издеп, жолугуп, бата алууга умтулуп жүрүшкөнүн билем. Жада калса жакын адамдарыбыздын арасында да андайлар бар. Буга окшогондорго ажыбыздын да, менин да убактыбыз жок. Өзүбүздүн жумуш чачтан көп, уйкубуз аз. Ал эми азыркы шайлоо таза өтөөрүнө ишенерин айтып, бирок ошол эле учурда бийликти колдоо азыркы талапкерлер арасында тренд болуп жаткандыгын, оппозициялык же болбосо сын айткандардын түрмөгө түшүүсү же аларга шайлоого катышууга уруксат берилбеши менен эмес, ошенткен талапкерлерде шанс жогору болгону менен түшүндүрдү. Ачыгын айтканда биз таза шайлоо өткөрүү ниетинде абдан чоң жумуш жасадык. Анткени биз да убагында канчалаган шайлоолорго катышып, азабын тартып келгенбиз. Азыр болушунча адам фактарын азайттык, санарипке өттүк. Ооба, кайсы бир кездерде талапкерлерге бийликти сындап чыкканы ыңгайлуу болчу. Акыркы 5 жылдагы өзгөрүүлөрдөн кийин тескерисинче бийликти колдогон адамдарда шанс жогору. Ошондуктан да биздин атыбызды пайдаланып жатышат го. Шайлоо темасын алай эле Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Кыргызстандын президенттигине мурдагы талапкер Адахан Мадмаров маек берип, анда ансыз деле бийликтин айткан эч бир кынтыксыз аткарып турган жогорку кеңешти кетүү муктаждыгы жок болчу деп айткан. Андан сырткары ал азыркы шайлоодо сынчыл гана эмес, көз карандысыз ой жүгүртүп, айтып жүргөн жарандар үчүн жол толугу менен жабылгандыгын айтып чыкты. Бул жолкусунда дагы мына шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды да карап чыктым, азыркы түзүлгөн кырдаалды да карап чыктым. Бизден кийин биз, башка эч ким эмес деген ураан менен бараткандай сезилет. Себеп бул мыйзамга ушунчалык өзгөртүүлөрдү киргизиптир. Сен жөн эле олтура бер деген эле сөз калып калыптыр, калганын баары кириптир. Сен жөн эле кой деген. Экинчиден, шайлоого баруучу эрки бар, күчү бар, акыл эси бар, тажрыйбасы бар азамат жигиттерди, кыздарды саясий талаадан биротоло кууп чыктык деген ишеним менен баратышат. Биротоло кууп чыктык, ар кандай жолдор менен. Камаганын камадык, камабаганына сот чечимдерин чыгарып койдук. Улам ошол 3-чү беренеге кайра шилтеме жасап аткандыгы. Соттолгон кишилер келе албайт. Эгерде соттолгондугу жабылган болсо дагы дегендей болуп, ушундай бир чоң ураандар менен баратышат. Эми адам баласы ар кандай нерсени мындай бир үмүт кылып кое берет. Бирок бардык нерсе жараткандан. Албетте көп убакыттан бери саясий талаада көрүнбөй калган саясатчынын сөзү дароо эле реакция жаратып, ага президенттик администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жооп берди. Ал Мадмаровду кескин сындап, Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесин да, жалпы эле буга чейинки системаны да кошо кетти. Адахан Мадмаровдун парламенттик шайлоо боюнча берген маегин көрүп калдым. Ал маегинде көп мандаттуу шайлоо системасын сынга алып, партиялык жол менен гана шайлоону жактап сүйлөптүр. Мен дагы социалдык тармактардын активдүү колдонуусу катары өз көз карашымды билдиргим келди. Бул жолку шайлоо системасында талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүлдү. Ким шайлоого баргысы келсе 300 000 сом күрөө коюп, элине чыгып, өз тагдырын сынай алат. Партиялык жол менен шайлоого баруу так ушул Адахан Мадмаров сыяктуу саясатчыларга пайдалуу болчу. Шайлоо сайын тизменин алдыңкы катарын сатып, бизнес кылышкан. Алыс барбай эле 5 жыл мурунку окуяны эске салгым келет. Адахан Мадмаров партиянын тизмесинде турган Турсунбай Бакир уулунан 200 000 доллар бер же ордуңду башка акчасы бар талапкерге бошотуп кой деп тизмеден чыгарып салганы далил. Андыктан сын айтардан мурда артын бир кылчайып койсо, мындан ары саясий соодагерлердин бизнес кылуусуна жол берилбейт. Азыркы шайлоо системасына катышуу укугу бардыгына тең, бирдей жана эч кимден көз каранды эмес.
партиялык тизмеге киргизип, орундарды сатып акча жасаган доор артта калды. Ал эми жалпы шайлоо өнөктүгүн жүрүшү боюнча айта турган болсок, бүгүн 3-октябрда дагы бир нече жаран Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жөнүндө ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Алардын ичинен белгилүү саясатчылар, белгилүү кишилер номер 22 шайлоо округуна Болот Ибрагимов, Дастан Бекешев жана Бишкектин экс-мэри Эмилбек Абдыкадыров талапкерлигин көрсөткөн. Ал эми жалпысынан алганда ат салышкандардын катарында Кыргызстандын мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, 7-чакырылыштагы депутат Айгүл Айдарова бар. Кече талапкерлигин өзүн өзү көрсөтүү тартибине ылайык Эльвира Сурабалдиева, Ахметжан Мамадумаров, Азамат Абсаттаров, Мураталы Керимбаев, Асель Набиева, Улукбек Карыбек уулу жана Болот Ибрагимов арызын берген. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин шайлоосу 30 ноябрда орун алат. Бишкектин борбордук аймактарында пикет митинг өткөрүүгө тыюу салынган убакыт узартылды. Эскерте кетсек, шаардын негизги аянттарында акция өткөрүүгө тыюу салынганына 3 жылдан ашты. Азыркы чектөөлөр ушул жылдын 1-октябрынан 31 декабрына чейин уланат. Райондук сот 2022 жылы март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынын аянтына чейинки тилкесинде, Жогорку Кеңештин айланасында жана анын жанындагы Памфилов паркында, Өкмөт үйүнүн алдында, Турсунбаева атындагы бакчада митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган болчу. Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерде, Ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйын өткөрүүгө чектөө киргизилген. Андан сырткары кечээ күнү эле нааразычылык акциялары гана эмес, жалпы эле концерт, маданий иш-чараларды өткөрүүдө УКМК менен макулдашылышы керек деген нормаларды киргизүү боюнча демилге айтылган. Айтматов проспектисинде жолдон өтүп бара жаткан кызды унаа коюп кетти. Бишкектин Айтматов проспектисинде Мерседес унаасы жолдон өтүп бара жаткан кызды сүзүп кеткен. Бул тууралуу окуяга күбө болгондор билдиришкен. Окуя бүгүн эртең менен болгон. Жабырлануучуга биринчи жардам көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилген. Эскерте кетсек, проспекттин оңдоп түзөө иштеринен кийин бул көчөдө өтмөктөр, аялдамалар жана бутакталып кеткен көчөлөргө кирүү үчүн мүмкүнчүлүктөр алынып салынган. Бул боюнча аталган аймактын жашоочулары бир канча жолу кайрылган болчу. Эсеп палатасы Ош мэриясынан 5,6 миллиард сомдук мыйзам бузууларды аныктады. Эсеп палатасы Ош шаарынын 2023 жылга жергиликтүү бюджетинин түзүлүшү жана аткарылышы, ошондой эле муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгү боюнча аудит жүргүздү. Мекеменин маалыматына караганда, текшерүүнүн жыйынтыгында шаардын такталган бюджети 3 миллиард 224 миллион сомду түздү. Ал эми киреше 92,7% гана аткарылып, пландагыдан 235 миллион сомго аз түшкөн. Чыгымдарда кем аткарылып 91% гана түзгөн. Жалпысынан текшерүүнүн жүрүшүндө жалпы суммасы 5 миллиард 658 миллион сомду түзгөн мыйзам бузуулар жана каржылык кемчиликтер аныкталган. Анын 1 миллиард 952 миллион сому калыбына келтирилүүгө тийиш болсо, бүгүнкү күндө 31 миллион сому гана кайтарылган. Негизги мыйзам бузуулар бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту так эмес жүргүзүүдө, сатып алуудагы кемчиликтерге жана мүлктү максатсыз пайдаланууга. Жалпы суммасы 2,9 миллион сомдук инвентардык жетишсиздигине байланыштуу экендиги белгиленген. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Турк 26 сентябрда адам укуктары кеңешинин өлүм жазасына арналган иш-чарасында 2025 жылы өлүм жазасы дегенге орун жок деп билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча кеңсеси Фолкер Турктун бул билдирүүсүн 2-октябрда Facebook'та баракчасына жарыялады. Ал бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүн өлүм жазасына мораторий киргизип, жазанын мындай түрүн алып салууга жана өлүм жазасы колдонулушу мүмкүн болгон кылмыштардын санын азайтууга чакырды. Өлүм жазасын жокко чыгаруу боюнча дүйнөдөгү иш-аракеттер күч алып, көптөгөн мамлекеттер аны жокко чыгарып же чектеп жатканы мени кубандырат. Ошого карабастан көп өлкөлөрдө өлүм жазасына тартылгандар көбөйүп жатат. Дүйнө өлкөлөрүнүн 3/2 өлүм жазасын расмий жокко чыгарса, 30га жакыны дагы деле адамдарды өлүм жазасына тартууну улантууда. Ал өлүм жазасы иштеп жаткан өлкөлөрдө айрым соттун акыйкат чечими жок эле ушундай жазага тартылган учурлар бар экендигин, кээ бирлери такыр эле ак жеринен өлүм жазасына кириптер болгондугун да кошумчалады. Ал эми педофилия, аялдарга карата зордук зомбулук системадагы кемчиликтердин себебинен улам болуп жаткандыгын эскерте кетсек, Жогорку Кеңеште депутат Жанар Акаев тарабынан да көтөрүлгөн болчу. Анда Кыргызстанда киргизилген пробациялык көзөмөл менен ошол эле жаш балдарга карата сексуалдык кыдык, зордук көрсөткөндөр да пробация менен чыгып жаткандыгын айткан. Бүгүнкү күндө жанагы 36 жаштагы келиндин улак мурну кескиленип, оор абалда ооруканада жатат. Бүт коомчулуктун үрөйүн учурган
иш болду. Эми мен сиздерге азыр расмий маалыматты айтсам таң каласыңар. Жогорку сот менен пробация департаментинин берген маалыматына караганда 2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. Зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек. Алар ошол оор жазага тартылган боюнча аларды түрмөдөн бошотконго биз эч кандай бүт жагынан да бөгөт коюшубуз керек. Мына ушул мыйзам долбоорун комитетке ошо дүйшөмбү күнү киргизип, эмки жумада 2-3 окууда чукул кабыл алып беришибиз керек деген ойдомун. Рахмат. Кыргызстандагы аялдар менен балдардын укуктарын коргоо боюнча Улуттук альянс Кыргыз Республикасынын бийлигине кайрылды. Анда алар көп жылдык тажрыйбасына таянып, өлүм жазасы коргоо эмес деп белгилешет. Өлүм жазасы коргоо эмес. Кыргызстан 17 жаштагы Айсулуунун мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө күбө болду. Биз терең кайгырып, маркумдун жакындарына көңүл айтабыз. Бул трагедия өлкөбүздө аялдар менен кыздардын канчалык коргоосуз экенин дагы бир жолу ачык көрсөттү. 2019-2023 жылдар аралыгында жашы жетеликтерге сексуалдык мүнөздөгү кылмыштардын жана кыз уурдоолордун 100% көбөйүшү калктын эң алсыз катмарларын коргоодо системалуу көйгөйлөр бар экенин далилдейт. Өлүм жазасын кайтаруу кылмышкерлерди токтотпойт. Чыныгы коргоо үй бүлөлүк зомбулукту кылмыш деп таануу, оор кылмыш жасаган кооптуу адамдарды эффективдүү көзөмөлдөө, жазанын сөзсүз аткарылышы жана аялдар менен балдарды коргоо боюнча мамлекеттик программа аркылуу гана камсыз болот. Айзиректин трагедиялуу өлүмүнөн кийин биз мамлекеттик органдарга кайрылганбыз, бирок эч кандай олуттуу өзгөрүү болгон жок. Бул факты аялдар менен балдарды коргоо механизмдеринин системалуу алсыздыгын тастыктайт. Альянс тарабынан келтирилген фактыларда системанын кемчиликтери көрсөтүлгөн. Маалыматтарга таянсак, 2023 жылы 13 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталып, болгону 378 кылмыш иши гана козголгон. 2024 жылы болсо 17318 учур катталса, кылмыш иши болгону 567-ни түзгөн. Аларда пробацияга зордук зомбулук менен жазалангандар чыкпоосун көзөмөл гендердик коргоо боюнча атайын түзүмдөр иштелип чыгышы керектигин айтышкан. Ал эми 17 жаштагы Айсулуунун өлүмүнө шектүүнүн жакындары маркумдун ата-энесине көңүл айтышты. Социалдык тармактарда жарыяланган видеодо өзүн шектүүнүн апасымын деп тааныштырган аял кыздын үй бүлөсүнө тилектеш экендигин билдирген. Ал ошондой эле алардын өлүм жазасына тартуу талабына макул экендигин айтты. Бирок өлүм жазасы кабыл алынган күндө да мыйзам артка карап иштебейт жана буга чейинки кылмыштар үчүн колдонулбай тургандыгын юристтер эскертип келишет. Балам көлдө, мен Бишкекте элем, ушундай иш болуптур, биз кийин уктук. Мен азыр айтарга сөзүм жок. Бул кызга аябай кейип турам, жүрөгүм ооруп турат. Эми ушул кыздын ата-энеси сураган эң бийик жазаны мен деле сурайм. Башка аргам жок, себеби ошондой болуш керек. Ооба, бул адамдын акылына, оюна чак келгис иш болду. Биз бул баланын атасынын иниси болобуз. Биз да бийликтегилерден сурайт элек, ошо эң жогорку жаза колдонушун. Жашоого укугу да жок бул дүйнөдө. Дем алганга да укугу жок. Манас шаарындагы 40 көчөгө Манастын 40 чоросунун атын берүү демилгеленди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Шаар мэри Эрнисбек Ормоков 2 октябрда эл менен жолугушуп, калаадагы чоң-чоң көчөлөргө кайталанган аталыштары бар проспектилерге Манастын 40 чоросунун атын берүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма бергендигин айтты. Президент Садыр Жапаров 29 сентябрдагы буйругу менен Чүйдүн Токмок шаарына 2 миллиард 55 миллион 500 миң сом каражат бөлдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 3 октябрда Токмок шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө атайын техника жана кызматтык автоунааларды тапшыруу иш-чарасында айтты. Маалыматка ылайык бөлүнгөн каражаттардын 1 миллиард 812 миллион сому Токмоктун ишки жолдорун капиталдык оңдоого жана курууга, 134 миллион сому жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жаңы имараттын курулушуна, 108 миллион сому жүргүнчүлөрдү ташый турган 10 автобус жана 2 атайын бургулоочу техника сатып алууга жумшалат. Андан тышкары 2026 жылы Токмок шаарында
шаарындагы номер 1 жана номер 2 орто мектептери үчүн кошумча окуу корпустарын куруу да каралууда. Каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп, 440 миллион сом кетет деп эсептелди. Январь-август айларында Кыргызстан мамлекеттик карызды төлөөгө 47 миллиард 87 миллион сом же болжол менен 537 миллион доллар жумшады. Бул тууралуу Финансы министрлигинин маалыматтарына жасалган анализде айтылат. Маалыматка ылайык тышкы карызды төлөөгө 26 миллиард 525 миллион сом же болбосо 302 миллион доллар, ички карызды жабууга болсо 20 миллиард 561 миллион сом же болбосо 234 миллион доллар багытталган. Эске сала кетсек, Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылдын жыйынтыгында Кыргызстан тышкы карызды төлөөгө 37 миллиард сом, ички карызды төлөөгө 22 миллиард сом жумшаган. Бул Тандыр медианын кыргыз редакциясынын жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышы болду. Студияда мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.